Ne oldu? Gel. Kimde qanday masele var? Çekeden birden söyle. Assalamu alaikum. Hurmatlı bir tağanlar, hurmatlı toğuk bağışlar. Qandaysızlar? Денсаулықтарыңыздар, işlerinizler жақшыбы? Так, жақшылы көрініп отау. Мен өзіме аз ешнәрсе көрмей атат. Айылға алып кеткен жемдердің бардығын қайра Бішкек алып келдік. Себебі ойлаған ойды қыстаған тұрмыш жеңет болып, бұл жақтағы біраз дағы уақытқа қала тұрған болып қалдық дағы. Айылда қамда қалған жемнің бардығын бияққа алып келдік қайрадан. Азыр қышқыға жемдерді олал деп біраз қам көріп атқандағы ұшырuz. Бұл жерде азыр қошылмасы жүгөрі, арпа, анан боğday. Boğdaydan 2 müşök, жүгөріден 3 müşök, arpadan 4 müşök. Ошонун бардыгын аралаштырып салдым. Адырадан адыра кылып тарттырып бир сыйра. Мынакей. Кандай кесек жакшы, эми баягы өтө майда болгондо да болбойт. Анан могу өзүңүздөр көрүп турган ак нерселер. Витаминдер деп коебузбу, не деп койсок болот. Пакеттердин сыртын көргөзүп коеюн. Ушул 3 нерсени гана алганга убакыт болуп калды. Мүмкүнчүлүк болуп дагы көбүрөөк нерселерди кошсок жакшы болмок. Негизи бул нерселерге эми жанагы рыбная мука, жымык деген нерсе бар, жана семечканын кабыгы, жана башка нерселерди кошкондор дагы бар. Кургатылган чеснок кошуп койсоңуздар жакшы болот. Пияз, эми алар кандай болот экен, же көгөртү, бираз кургатып туруп кошсо кандай болот экен деп коем. Кургатылган зелендер болсо, алар деле жакшы болот негизи. Анан основной негизи ошолор кошулуп жүрөт. Анан негизи булардын ченеми бар. 100 килограммга мондай пакеттен бирди кошсо болот. Анан мен мындан 4өөнү коштум, мындан 3өөнү коштум, мындан дагы канчаны коштум. 3-4 пакет кошуп салдым окшойт. Көп деле ченеги берген жокмун. Болжол менен бул жерде 400-500 килограммга чукул жем бар. Бирок мындай карасаң кичинекей эле, сала келсең көп. Анан бул көрүп аткан легорундар мына биринчи чыккан поколение. Булардын короздору аябай жакты. Короздордун тетиги тажылары эле шумдук. Короз дагы да болсо булар өтө көп болуп атат. Короз союп жей берип чарчадык десем да болот кыскасы. Бирок буларды сыртка чыгарып салдым. Айылдан келсем 3 короз калтырып койдум элем. Беркиндей макиштеринен 7-8 эле калыптыр. Бирөөсүн байкуш көкмөй кылып салыптыр. Короз көп кереги жок экен. Эми кийин баягы инкубацияга керек болгон убакыттарда гана корозду кошпосом, азыр кошконго деле зарылчылык жок. Буларды өзүнчө багамбы деп турам. Дагы бир экөөсүн союп, бир экөөнү эле калтырып койсок, замен кылганга. Эми өзү 8 тоок болсо анан аларга 3-4өөнү кошуп койсоң кичине жакшы эмес экен. Тооктордун шайын алып коет экен байкуштарды. Ошол негизинен булардын тооктору тууп атат. Анан кече күнү булар көптөн бери эшикке чыга эле чыгарып койсом, капкара болуп монтип батала-шатала болуп жүрүшөт. Тиякта теги мая алмаштырдым эле машинанын. Бул эмне болгон суусундук болду экен? Ич көрөлү дегенми, кыскасы бардыгы бир сыйрадан автолу чишиптир. Капкара болуп жүрүшөт. Аз тазаланып калды уже. Ушунча болду, бир сыйра тоокторуман кабар берип коеюн. Анан сөзүмдүн башында эле айтып коеюн. Бизде WhatsApp группа бар. Кошулганды каалагандар мени кошуп кой деп жазып отурбай эле видеонун алдын карасаңыздар, комментарийде эмес, описаниясын карасаңыздар, ошол жерде WhatsApp группанын ссылкасы турат. Ошону бассаңыздар эле акырын кошулуп кетесиздер. Бул жерде так, полевая брама, обычная брама, анан тетиги жерде светло-голубая брама. Ошонун корозу бар болгону менде азыр мондай светлая брамадан короз калган жок. Ошонун корозуна же булардан чыкса бирөөсүн калтырамбы, же кандай кылабыз, кыскасы. Булардын бардыгы жалаң макиштер сыяктуу көрүнүп атат. Бул жерден 4 кара Дерзийский гиганттар, өзүмдөн калгандар, өзүм чыгаргандар.
Буларды буюрса тетигилерге кошом. Анан ушундай ар биринен эле бир 5ден 10дон ушундай эле баш калды. Анан эң негизгиси мага жакканы бул легорн пародасындагы тооктор болду. Ошондуктан булардан дагы бир партия кылып алып келдим эле. 100ді салсам андан бир 60га чукул чыккан. Бирок тигини үстүндө жатат. Айылга кетип 1 айда жүрдүм, айылда жумуштар менен. Кайра келсем, билбейм, бир аш барса 25 штук эле калган окшойт деп турам. Анын арасынан дагы 10 чактысы короз, ошону менен. Кыскасы тоок көбөйтүш өтө кыйын экен. Анан акчаң көп болуп эле оптом эле бир сатып келип анан көбөйтүп албасаң, өзүң көбөйтөм десең бир топ эле кыйын болчудан экен. Кыскасы билбейм. Мен үчүн ошондой болуп атат. Тетиңден бир жок дегенде 100гө чыгарып коеюн дедим эле. Жок. Мурункудан 35ден араң 8и калды. Мындан 60тан булардын да эми канчасы өлөт. Тем более азыр суук болуп атат. Кышындан дагы канчасы өлөт. Кыскасы тоокту өзүң көбөйтүш бир топ. Мен үчүн эми ошондой болуп атат. Кыйыныраак экен бир аз. Жерси гиганттар. Тооктордун асылдарынын бири ушулар экен. Кышпы, жайбы айырмасы жок. Дайыма стабильно туушат экен. Мен тооканамды кээде тарткандан уялам туугандар чындыгында. Себеби бул жак мен өзүмдүн үйүм эмес. Көчүп кете турган адаммын. Анан айылга алып барып азыр сиздерге ал жакты да тартканга убакыт болгон жок. Тоокана салдык буюрса, бардык шарты менен, условиясы менен өзүмдүн оюмдагыдай кылып. Бирок ал жакты дагы тартканга аракет кылабыз. Бир күнү чыгарабыз го деген ойлор бар. Ошол жакка көчүрүп кетем го деп, кышка чейин бир аз да болсо тоокторду көбөйтүп анан ошол жакка алып кетейин деп атканмын. Бирок жана сөзүмдүн башында айткандай, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп дагы кала турган болдук. Эми буларды кантип дагы жайгаштырып, кыштан кантип чыгарам деген дагы бир маселе бар. Андыктан бул жактын шартын ошондуктан көп карай бербейм. Мынакей, бул жактагылар болсо баягы эң биринчи сатып алган легорндар. Бул байкуштарды эми келсем чындыгында мына бирөөсү көкмө болуп калыптыр. Кимиси билбейм. Ал өлүп кала элекпи? Ушул жерде жүрөбү 2 4 6. 6 бала калыптыр мына. 8 деп дагы мен көп айтып аттырмын. 6 бала калыптыр. Мына могул тоокту байкадыңарбы? Бул короздун себеби же өзү байкуш жакшы жетилбей калганбы, же бала кезинде бир корду көрүп калганбы? Келсем ордунан тегеренип байкуш кичине оорусу бар сыяктуу да. Анан корозду көрүсө эле качат. Анан короздордун бардыгын бөлүп салдым. Булар эми кийин черек баягы жумурткасын алып анан инкубаторго салганга керек болгон кездерде гана корозду кошпосом, азырынча буларды бул жактын баарын бир сыйра тазалап, условиясын жакшы кылгандан кийин, шартын тууралагандан кийин ушул жакта эле калат. Бер жактан дагы мекендерин алып келтирип ушакка кошом буюрса. Булардын мына тууп аткан жумурткалары. Карагыла. Уже чоңоюп калыптыр. Азыр 6 ай боло элек, 5 айдан өттү. Жумурткасынын чоңдугун карагыла мына. 6 айга толо элек. Биринчи тууп баштаганда аябай кичинекей болчу. Кичинекей жумурткалар каякта жүрөт мынакей. Эми айырмасы десем мынакей. Арасынан биринчи жетилип, уже тууп баштагандардыкы менен бул жаңы жетилип, жаңы тууп аткандардыкы. Эми бардыгы тең эле 4 айда тууй берет дегенден алысмын. Бирок 6 айдан кийин гана толук бардыгы жумурткага кирет экен. 6 айга чейин тууп баштаса, анан кичинекей тууса капа болбогула, бул кичинекей тууйт экен, аз тууйт экен деп. Кээ бири 4 айда тууйт экен. Өткөндөн кийин кээ бири 5 айда, кээ бири 6 айда. Бирок 6 айдан кийин бардыгы толугу менен жумурткага кирет экен деп мен кандай десем, жыйынтык чыгарып койдум десем болот. Кана силер чыккылачы. Бул жакта болсо мраморный кохум жатат, серебристый кох жатат. Серебристый коктун корозу бар. Булардыкы бар. Мулардын да корозу бар болчу, бирок мына көргүлө. Дагы да болсо чолоңдоп жүрөт. Сойгонго такыр колум барбайт. Мен жокто союп туруп жеп салгылачы деп үйдөгүлөргө айтып атам. Буюрса менин көзүм жокто мунун көзүн тазалашат. Же буларга короз табыш керек болот. Же мраморный кох үчөөнү тең
сатыш керек, же брамаларга кошо салам, кандай кылам билбейм. Булар тиги карликтерге, эми карлик деп деле айтыш болбойт, карагыла. Тигил канчалык деңгээлде? Бир аз эле кичирээк. Анан бирок алардын корозу буларга секире алабы, кандай билбейм чындыгында. Мына мунун чоңдоп баскан ахвалы бул. Булардын тооктору жакшы. Тооктор аябай жакшы. Чоң-чоң кабелтең. Булар мына светло-голубая брама деп коет. Ак брамалар. Куйруктары бир аз эле кара болот. Мына. Ondan байкасаңар болот. Чык эшке. Чык. Чыккандан коркуп атат. Буларды бу ел сатып алдым эле. Ушундай. Кыскасы булардын кимисин алып калам, кимисин жоготом. Дагы да болсо чечим чыгара элекмин. Буларга болсо кана кач. Бүгүнкү эртең мененки жемин бере элекмин. Бирок негиз эле чоң тооктордун өзүнүн эле болгон табияты ушундай болот экен. Булар адамга жакын болот. Көп эле адамдан кача бербейт. Не болду? Келгиле. Кимде кандай маселе бар? Чекеден бирден сүйлөгүлө. Кимдин кандай арыз муңу бар? Мен бир ай жок болдум. Кимде кандай кемчиликтер бар, кимдин кандай суроосу бар? Чекеден айткыла макулбу? Ызылдамай, чурулдамай жок. Барын чечебиз. Деп калп эле кыйын боло берели. Пакеттер жатат. Суусу болсо кирдептир. Төгөбүз муну кач. Суусун тазартабыз. Эмне? Арткаман чоклоп атат. Шыбырай турган сөзүң барбы? Анан мынакей. Ушул жерде кармалап атат. Булар сентябрдын башында чыккандар. 2 ай болду, мына 3-чү ай эми кетип баштады. Толук 2 ай болуп калды. Анан эми сууктун таасири болуш керек. Өлгөндөрү болду арасынан. Тетякта дагы бирөө шүңүрөйүп турат. Шөмөрөйүп, өжө үңкүйүп калдыбы, демек ал көпкө жашабайт деген эле сөз. Бара сөз түрдө өлөт. Анан эми тем более өзүм дагы 1 ай карабай, үйдөгүлөрдү бир сыйра карап тургула дедим. Эми алар деле колдон келишинче кылыптыр, бирок баары бир өзүңдөй болбойт. Анан өлгөндөр өлтүр. Мынакей. Ахвалдары жакшы. Кыскасы, булар мага аябай жакты. Жумуртка тууган жагынан алдыга эч кимди чыгарбайт экен. Андыктан буларды дагы да болсо көбөйтсөк деген ойлор. Ошол эми көптөн бери байланышпай калдык. Улам чыгам тартам деп коюп эле убакыт болбойт. Башка жумуштарга байланыштуу ушундай сиздер менен көп кабарлаша албай жатабыз. Андыктан үзүү сурайбыз, кыргызча айтканда. Буюрса дагы кийинки видеолордон колдон келген материалдар менен, жаңылыктар менен бөлүштүргөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Аман эсен. Жакшы туруңуздар,